Анан кече сиз комитет жыйынында айттыңызбы? Жана Россиянын мыйзамдары менен эле иштей бергенибиз азырынча бизге туура деп. Ушул тууралуу кененирээк комментарий берип коесузбу? Жок, мен жалпы эле Россиянын мыйзамдарынан эмес, конкретно эле бир мыйзамда стратегиялык пландоо жөнүндө, мыйзам жөнүндө сөз болгон да. Анан калгандары жанагы ал жерде айтылган сөз, аны Арабаев айтты. Чолпонбай Арабаев ал мындай деп айтты: биздин 70% бардыгы закондорубуз мыйзамдын Россиянын закондорунан алынган закон, биздин шартка ыңгайлашкан деп. Так что бул жерде эч кандай эме жок. Стратегиялык пландоо азыр мен мындай демилге алып аткан стратегиялык пландоо жөнүндө закондо эч кандай Россиянын эмесинен негиз кылып алган эч кандай чет эме жок дейт да. Өзүңүз жеке тараптан эч кандай мыйзам жок көчүрүп алган? Жок, мындай да. Мындай суроодо силер туура эмес берип атасыңар да. Ошо мен мисалы сизге түшүнбөй калдым. Сиз азырдын айтканыңызга караганда менин эч кандай негиз кылып Россиянын мыйзамынан көчүрүп мыйзам жазган жокмун деп түшүндүм. Туура түшүндүмбү? Мындайча айтып атат да, мындайча айтканда, жанагы зам министр айтып атпайбы, бул плагиат деген гап келип атат да. Бул эмеден көчүрүлүп алынган деп. Мен айтып атам, мен азыр эле жана журналисттиңерге мен эме бердим. Мен айтып атам, бул плагиат, ал плагиат дегенди биринчи тактап алгыла. Плагиат деген бул эмне? Плагиат деген бул бирөөдүн жумушуну, кылган ишини көчүрүп алып туруп, меники деп чыгарсаң, ошондо плагиат болуп эсептелет. Бул мен справка обоснованиемде жазып атам, бул мыйзамды чыгарганда негиз кылып Россия Федерациясынын мыйзамыны негиз кылып алып атам деп жазгам да. То есть бул жагдан эме. Анан кийин бул жерде жанагы Арабаев айткандай, Арабаев өзү айтты. Законодательный процессте, деятельностьте эч кандай плагиат жөнүндө сөз болушу мүмкүн эмес. Себебен бирөөдүн законуну иштеп аткан закон эгер бизге ыңгайлуу болсо, аны өзүбүздүн шартыбызга ыңгайлаштырып иштегенге эч кандай мыйзам жагынан запрет жок. Бул мындай эле болуп аткан иш деп. Ошондуктан законодательный творчество эч кандай плагиат деген түшүнүк болбош керек дегенди айтат. Другое дело, что жанагы мыйзамды мен инициировать этип аткан мыйзамда жанагы формулировкалары биздин азыркы иштеп аткан закондорго дал келишпей калышы мүмкүн да. Себеби мен российский терминдерди колдонуп ошондой моменттер бар да, ошол жагында сөз болду. Ошондуктан жанагы эмеде правительстводон азыр серьезный замечание, предложение келди. Ошол жерде именно ушул жөнүндө эле сөз болуп атат да. Ушул жана терминдерди Россия Федерациясынан закондон алынган терминдерди биздин азыркы иштеп аткан мыйзамдарга дал келтириш керек деген ошол жөнүндө эле сөз болуп атат. Анан азыр эле айтып калдыңыз, негизи эле ушундай мыйзамдарды колдонуу бизге кандай плюс, анан кандай минустарды алып келет? Плюс жагы кайсы, минус жагы кайсы? Биринчиден мындай да, биз 30 жылдан бери өнүкпөй келе жатканыбыз себеби биздин бүгүнкү чейин саясатыбыз рынок бүт бар жокту чечет, ошол регулировать этет, бизди өнүгүүгө алып келет деп ошондой стратегия менен, ошондой саясат менен келатабыз да. Ана 32 жыл почти болуп атат, биз ошол стратегия менен келип өнүкпөй эле туңгуюкка болуп атабыз. Ошондуктан биз стратегиябызды өзгөртүшүбүз керек да. Бул азыркы мен жазып аткан, демилгелеп аткан мыйзамдын негизги ою бул көп анан кийин биздин советский планирование менен директивный планирование менен алмаштырып атат да, түшүнбөй. Ал советский планирование менен эч кандай окшоштугу жок. Себеби деген бүгүнкү күндө бул планирование жанагы пландоо рынок шартындагы пландоо жөнүндө болуп атат да. Бул принципке качан эле Кытай 70-жылы уже өткөн. Ошол принцип менен иштеп, мана дүркүрөгөн дүйнө жүзүнүн экинчи мамлекет болуп дүркүрөп өсүп атат. Ушул эле принцип менен 50-жылдан 70-жылга чейин Япония дагы ушул жол менен дүркүрөгөн алдыңкы мамлекет кетти. Ушул эле пландоо принциби менен
Түштүк Корея 65-жылдан 90-жылга чейин дүркүрөгөн мамлекет болуп кетти. Азыр эми мына 2008-жылы глобалдык каржы системасы туңгуюкка киргенине байланыштуу 15 жылдан бери туңгуюктан чыкпагандыктан батыш мамлекеттери деле Америка баш болуп ушул принципке өтүп ататтар. Себеби деген ушул принципке өтпөсө биз бардыбыз туңгуюкка киришебиз. Ошондуктан мен бул мыйзамды жазып атканым алдын алуу эле бүт дүйнө жүзү ушул принципке өтүп аткандан кийин биз деле алдын алуу эле принципке өтүп, биз деле ошол пландоо системасы менен эгер иштей турган болсо, өнүккөн мамлекет болуп кетишибиз ыктымал да, ошого алдын алып жасаш керек. Эгерде баардыгы өтүп алгандан кийин анан кийин биз өтө турган болсок, биз кайра эле дүйнөбүздүн артында болуп калабыз, азыр сүдүрөлүп жүргөндөй. Эми плагиатсыз деп коет, баягы расмий тилде айтканда, такыр эле баарын көчүрүп келип коюш бул туура эмес. Себеби дегенде ар бир мамлекеттин өзүнүн каада салты болот, өзүнүн жарандарын түшүнүгү болот дегенде ошого ылайыктап турап келиш керек да. Бирок эми өнүккөн коңшу жакын мамлекеттердин мыйзамдарын алып келип, бияктан практика жүзүндө өткөрсөк, эми убакытты кетирбей, алардыкы кандай болгонун анализдешет да. Анап келип өткөрсө натыйжасын берет деп ойлойм да. Сиз ошо башка өлкөнүн мыйзамын көчүрүп, биздин өлкөгө мыйзам жазып көрдүңүз беле? Жок, мен антип жазбайм. Себеби мен өзүм тажрыйбам жетет. Мен өзүм башыман көп нерсе өткөн. Мен ошол өз жолум тери менен өткөн нерсени мен мыйзам долбоорлорун алып чыгып атам да. Рахмат. Муктаж эмесмин. Рахмат. Эми мыйзамдар кандай болуп жазылат, кандай болуп түзүлөт? Жалпы эле бул дүйнөлүк практиканы карай турган болсок, эми ошол эле коңшу мамлекеттер, мисалы мына Европа өлкөлөрү, алар деле адамзат да. Бизге окшогон эл өкүлдөрү, мыйзам чыгаруучу органдар биргелешип туруп мыйзам жазышат. Негизинен концепциясы, жалпы эле мыйзамдын мазмуну жалпылап айтканда бирдей эле болот. Эми ал жерде ачыгын айтыш керек, буга чейин кээ бир түзмө-түз которуп алгандар дагы бар. Бирок биздин шартка жараша кээ бир өзгөрүүлөр болушу мүмкүн. Эми мыйзамды жок жерден алып жазбайт да. Ушул карапайым калкка, жөнөкөй жарандарга пайдасы тие турган, мамлекетке пайдасы тие турган мыйзамдар жазылыш керек. Бул эми албетте бул көчүрүү деле эмес, эми кээ бир окшоштуктар болушу мүмкүн, туура эле да, башка нерсени кыла албайбыз да. Биздин улуттун, элдин менталитетине дагы туура келбеген мыйзамдарды биз колдонсок, иш жүзүндө баягы батпаган чапанды кийип алгандай болобуз да. Ошон үчүн биздин элибиз өзү турмушка ашырып кете ала турган менталитетке, улутка, салтка байланыштуу ылайыктуу мыйзамдарды кабыл алуубуз шарт. Мен жанагындай болуп топтолуп алып 15-20 киши биригип алып бир мыйзам долбоорун киргизгенде ишенбейм да. Себеп 15 кишинин пикири бирдей болушу мүмкүн эмес. Демек бир жерден көчүрүлгөн, бир киши көчүрөт, анан сен дагы кирип кой, сен дагы кирип кой деп эртең добуш алыш үчүн керек болуп эле кирип коюшат. Анан мыйзамды эмне жөнүндө экен деген мыйзам кандай бир өзгөртүп алып келет, ал боюнча да кызыгышпайт да. Тилекке каршы ушундай практика бар. Анан эми азыркылардын ошондой мыйзам жазып киргизүүгө аябагандай каттуу кыйынчылыктар, тосмолор коюлуп койгон. Бир мыйзам долбоорун киргизген болсоң, өкмөттүн макулдугу керек, анын макулдугун алыш үчүн 1 ай керек, ал фамилиясына карайт, ким жазды, эмнеге киргизип атат, мыйзамды түшүнөбү, түшүнбөйбү. Эгерде жакпай калган киши долбоор киргизген болсо, ага тескери берет, баары башалама, аталасы чыгып бүткөн. Ошон үчүн мыйзам жазууга кудуреттүү инсандар өтө азайып баратат. Тилекке каршы ушундай. Негизи эле ошо башка өлкөнүн мыйзамын колдонуу бизге туурабы? Башка да өзүнүн башы жетпесе көчүрөт да. Сабактарда, мектептерде деле эптеп-септеп көчүрүп болсо да класстан класска көчүп атпайбы. Эмне дейсиңер эми? Ошо пайда алып келеби өлкөгө? Эгер өлкө башка формацияда, башка тепкичте болсо, экономикалык, социалдык, саясий тармактары башка болгон болсо, ал мыйзам, универсал мыйзамдар жок да. Ар бир мыйзам, Кыргызстанда кабыл алынган мыйзам Кыргызстандын кызыкчылыгына жооп бериш керек. Башка жактан көчүрүп, сунуш кылып киргизип жибериш, ага көп акылдын кереги жок. Анын пайдасынан зыяны көбүрөөк тийип калышы мүмкүн. Бир учурда болгон. Көчүрүп эле жазып киргизип коюп, кээ бир жерлеринде Россия Федерациясы дегендер да кирип кеткен учурлар болгон. Андай анекдоттор көп. Биздин окуучу кезде ошону аябай көп сындашчу эле мугалимдерибиз. Эми ошолорду айтып отурганда
Баарына жаман көрүнөсүн, бул бирок катуу чындык. Бул өтө ачуу чындык. Ошол депутаттар өздөрү отуруп алып, момундай болсо экен, тигиндей болсо экен деп бүт баардык мыйзамдарга шайкеш келиш керек да. Кыргызстандагы ишинде иштеп аткан мыйзамдарга каршы келбегендей болуш керек. Аны жасаган ким бар дейсиң азыр? Буга чейин дагы ошол бөлөк мамлекеттен ошондой мыйзамдарды алып келип биздин парламентте мындай мыйзамдар далай өткөн да. Ошон үчүн бүгүнкү биздин элибиздин шартына туура келбеген мыйзамдарды алып келген үчүн мына бүгүнкү күнү ошол оңдоп түздөөлөр болуп атат. Кудай буйрса элибизге ошол өзүбүздүн Кыргыз мамлекетине туура келген мыйзамдарды жазышыбыз керек да, ар бир депутат. Ошондо сиздин байкооңузда андай көчүрүлгөн мыйзамдардын пайдасына караганда зыяны көбүрөөк. Биздин мамлекет үчүн зыяны көбүрөөк да.